Барыңыздарга кечки салам. Бүгүн 29 октябрь күнү урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык освещенияны күйгүздүк. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул ишти биз 2 ай гана мурун баштаганбыз. Сөз бар эмеспи? Эшигин көрүп көрүнөт деп мынакей Ысык Көл областына кире бериш жерге мынакей балыкчы шаарына ушундай заманбап өзгөчө освещениялардын баарын орноттук. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурунку эски экопосттон баштап кругойго чейин жалпысынан 60 дана освещение орноттук. Урматтуу балыкчы шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаарыбызда жакшы сонун жаңылык болуп турат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаарыбызда өзгөчө шамал болуп турат. Ошо шамалга туруштук бере тургандай биз освещенияны заказ бергенбиз заводдон. Бул освещение боюнча кыскача маалымат берсем, опорасы, ортосу шамал өтүп кетет. Анан баягы лампалары бардыгы усиленный. Бул деген нерсе шамалга туруштук бере алат. Анан буга чейин коюлуп кеткен освещениялар боюнча шамал учуп кетти, анан туруштук бере албайт, сапаты начар дегендерге биз буну койдук. Аны биз убактылуу гана коюп турганбыз. Шамалдын нормаларын санаш үчүн ошону коюп, специалисттер келип бул жерден ушул шамалга кандай освещениялар туруштук бере алат деп туруп биз атайын ушуну заказ бердик. Бүгүнкү күндө жалпысынан 7 километр 200 ушул Абдрахманов көчөсүн биз пландаштырганбыз. Ушул экопосттон баштап Ысык Көл районунун чек арасына чейин. Кудай буйруса, кругойго чейин ушул дизайндан болот, шаардын ичи башка дизайндан болот, кудай буйруса. Бул деген нерсе ноябрь ичи кудай буйруса толук камдуу биз 7 километр 200 метрлик жолду ушундай шаарыбыз үчүн, мынакей сиздер үчүн, шаарыбыздын кооздугу үчүн ушундай освещенияларды кудай буйруса коюп беребиз. Дагы кыскача маалымат берип койсом, бул азыр толук бүтө элек. Буга кошумча LED экрандар да коюлат, кудай буйруса. Ал LED экрандар коюлгандан кийин өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгүдөй болуп, бир жакшы, бир кооз, кудай буйруса, жакшы освещениялар болот деп ишенем. Биздин мамлекеттик жетекчилерге бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, кудай буйруса, шаардыктарыбызга жагат, бул жакшы жаңылык болду, кудай буйруса. Бул жасалган иштердин бардыгы урматтуу шаарыбыздын тургундары, бул сиздер гана үчүн. Чоң рахмат.